Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Бир катар депутаттар Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү сунуштап, коомдук талкууга алып чыгышты. Студиябыздын коноктору демилгечи депутаттар Мирлан Жээнчороев жана Наталья Никитенко, кош келдиңиздер. Мына айтсаңыздар, сиздердин сунуш боюнча шайлоонун босого чегин 9%дан 5%га, ал эми шайлоо күрөөсүн дээрлик 5 эсе азайтуу демилгеленип жатат. Бул муктаждык эмнеден улам чыкты? Бул демилге биринчиден ар бир мыйзам болду. Бул коомдук шарттарга ыңгайлуу боло турган мыйзамдар болуш керек. Коом талап эткен мыйзамдар болуш керек. 2017-жылы бул мыйзам долбоору кабыл алынган. Ошол жерден кийин биз мына 15-жылдын шайлоонун жыйынтыгын карадык, эсептерди карадык. 15-жылы шайлоого Жогорку Кеңештин шайлоосуна 1 630 000 шайлоочу катышкан. Ошондо парламентке келген партиялар жана келбеген партияларга добуш берген шайлоочулардын саны абдан көп сумма болду. Бул 50%дан 51% болду да. Ошол 51% шайлоочу өзүнүн өкүлдөрүн парламентте көрбөй калды. 9% порог киргенден, бөгөт киргенден кийин 59%га чейин шайлоочулар өздөрүнүн өкүлдөрүн парламентте көрбөй калат экен деген бир маселе туулуп калат. Ошол себептен ушул жаңы партияларга, жаңы саясий күчтөргө парламент бул жерде бардык саясий коомдук дискуссиялардын аянтчасы болуш үчүн биз ошол демилгечилер болуп баарыбыз 5 депутат. Биз ошол бөгөттү 9%дан 20-жылы күчүнө кире турган мыйзамды 9%дан 5%га төмөндөтүп атабыз. Бул шарт түзүү. Ал эми күрөө акчасы эмне үчүн? Күрөө акчасы ошол жаңы саясий партияларга жана аларга да бир шарт түзүү максатында 5 миллион сомдон 1 миллион сомго төмөндөтүлүп атат. Анткени алда мындай каражатын анан бүгүнкү күндө бир чоң критика бар парламентке тарабынан, шайлоого балаткан саясий күчтөр тарабынан парламент олигархтык чөнтөгү калың адамдарга эле түзүлгөн партиялар болуп эсептелип калып атат. Ошол себептен акча каражатты да төмөндөтүп, жеңилдетип, ошого да шарт мүмкүнчүлүк түзүү максаты болду. Ал эми ушундай өзгөрүүлөр эмне үчүн шайлоого аз эле калганда сунушталып атат да? Мына 2017-жылы дагы мүмкүнчүлүк бар эле, андан мурда деле мүмкүнчүлүк бар. Мындан 1 жыл мурда дагы ушундай мүмкүнчүлүктөр бар эле да. Наталья Владимировна, мына айрыкча ушул атамекен мисалы жана шайлоо босогосунан өтпөй калат деген коркунуч бар. Атамекенде керектүү финансы жок алдыдагы шайлоодо. Кээ бир мисалы фракциялар, кээ бир партиялар ошо келерки шайлоодо өзүн өзү ойлоп, өзүнүн мындай өткөрүүнү каалап ушундай өзгөрүүлөргө барып жатат деген сындар келип чыгышы ыктымалбы? Ну, прежде всего отмечу, что Атамекен всегда являлся сторонником многопартийной системы, парламентской демократии, которая, по сути, основана на партиях, которые должны представлять совершенно разные категории людей по разным критериям. И эта позиция Атамекена историческая. Могу отметить, что действительно достаточно непросто для Атамекена складывалась история, действительно достаточно непросто проходили выборы, да, и преодолеть определенные пороги сложно. Но могу отметить, что наша инициатива и мое участие в данной инициативе, оно исходит прежде всего из логики. Из логики того, что парламент, он не должен обслуживать какие-то узкие группы интересов, олигархические, иные, представленные, скажем, в концентрированном виде властью. То есть однозначно должна быть многополярность. Она в любом случае будет в нашем обществе, ведь мы проходили, знаете, непростую историю, революционную историю. И поэтому многополярность, она будет либо внутри парламента, либо она всегда будет формироваться за пределами парламента. То есть те партии, которые не смогут преодолеть из-за высокого барьера или из-за высокого взноса по разным причинам порог и войти в парламент, этот дискурс с властью, он будет устраиваться, скажем так, с площадки внепарламентской. Поэтому я считаю, что парламент должен служить своей прямой цели, обеспечить многополярность мнений, обеспечить дискурс внутри. И для этого нужно дать возможность партиям обязательно пройти. Бирок ошол эле учурда, мисалы партиялардын бекемдеш үчүн, партиялык тартипти бекемдеш үчүн мындай бүтүн чоң партиялар көп болуш керек да. Кыргызстанда мисалы ондогон партиялар бар шайлоого катышууну каалаган. Анан эгер ошондой биз эгер шайлоо босогосун төмөндөтө берсек, шайлоо күрөөсүн төмөндөтө берсек,
бүт бардык мына жаңы партия ачып эле шайлоого барам деген адамдарга мүмкүнчүлүк бере берсек, анда партиялардын бүтүндүгү, партиялардын мындай күчү каяка кетет анда? Партияны биз күчтөндүрө знаете, я, албайбызбы? честно- Партиялык системаны. Честно говоря, я сомневаюсь в том, что усиление партии заключается в искусственном их укрупнении. Я не сторонник такой идеи. Сейчас многие пытаются апеллировать опытом, например, Великобритании, 2 партии в парламенте, основные, да, и есть небольшие, или Конгресса США, стран, где традиционно, допустим, парламентская демократия себя проявляет. Тем не менее, эта история стран, она, скажем, разная. В наших условиях на сегодняшний день я считаю, что говорить о двухпартийности, да и трехпартийности рано. И уж точно искусственно укрупняя через высокий барьер партии, мы навряд ли добьемся большего доверия народа к этим партиям или их укрупнения. Мы просто, скажем, стимулируем людей объединяться по каким-то критериям, и не обязательно по идеологическим критериям, вокруг центра власти. Но это не укрепление партии как идеологического института. Наоборот, именно в конкурентной борьбе, когда много участвуют, много претендуют на внимание избирателей, есть возможность вырастить политические партии, которые в конкурентной борьбе смогут завоевать доверие, смогут стать устойчивыми институтами. Я, например, не сторонник искусственного укрупнения. Коомдук талкууда жөнөкөй адамдардын, саясий эксперттердин, ошондой эле депутаттардын дагы пикири өтө маанилүү. Алар да сиздерди колдошу керек да. Андан сырткары мына өткөн аптада мурдагы премьер-министр Темир Сариев дагы бир пикирди айтты. Президент Сооронбай Жээнбековдун дагы позициясы бул жерде өтө маанилүү депчи. Себеби президенттин да ролу чоң бул шайлоо эрежелерин аныктоодо депчи. Сиз азыркы учурда ушул президент дагы ушул сиздер жасаган, кылган сунушту колдойт деп ишенесизби? Биз толугу менен Кыргыз Республикасы парламенттик мамлекетке өтмөйүн, парламенттик саясий партиялардын маданияты, туруктуулугу жана алардын кеңейиши, чоңоюшу мындай басаңдап тура берет. Бүгүнкү күндө биз айтышыбыз керек, бүгүн биз президенттик парламенттик мамлекетте жашап атабыз. Де факто, де юре башкача болушу мүмкүн, бирок де факто ошондойбуз. Ошол эгерде биз президенттик парламенттик мамлекетте жашап атканда, албетте президенттин ою, президенттин позициясы бул абдан маанилүү. Мен ойлойм, мына биз бул жерде өзүңүздөр көрүңүздөр, бул демилгеде бир партиянын өкүлдөрү эмес. Мына бүгүнкү күндө 4 партиянын өкүлдөрү ушул саясий бул мыйзам долбооруна кошулдук. Биз мына ар бирөөбүз өздүн жолубуз менен, президенттин аппараты менен, президенттин өзү менен эгерде мүмкүнчүлүк болсо жолугушууда биз өздүн позициябызды жеткизгенге аракет кылабыз. Алып, ал кишиге ынандырып, анда позициясы, мен ойлойм, бул абдан саясий маанилүү мыйзам долбоору болгондуктан, коомдо чоң талкуу болуп аткан мыйзам долбоору болгондуктан, мен ойлойм, албетте президент өзүнүн позициясын бул боюнча билдирет. Бирок 2017 жылы ошол 9%дык босогону киргизген өзүңүз. Өзүм болгон. 2019 жылы бул катаны моюнга алып, кайра 5%га түшүрөлү деген да өзүңүз да. Ооба. Ушундай позициялар өзгөрүп атканда президенттик аппаратты, элди, коомчулукту, ошондой эле башка депутаттарды кантип ынандыра аласыз? Биз жа эсеп кылсак, элдин оюн баарын карап, анан 17 жылы өзүңүздөр билесиздер, биринчи чоң шайлоо болду. 9%-дын шарттарынын бири, күчүнө кириштин шарттарынын бири. Эгерде ошол мамлекетибизде адилеттүү сот бийлиги орношу, ачык айкын шайлоолорду өткүзүү, саясий маданияттын өнүктүшү. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө чоң сын пикир бар. Сот адилеттигине чоң критика бар. Алар жакта ачык айкын шайлоо өтүшүнө да көп суроолор бар. Коомдо айтылып атат. Ошол себептен бүгүнкү күндө 9%ды биз кабыл алсак, ал 20 жылы күчүнө кирсе, анан кийин эң чоң шарттын бири бийликтин тең салмактуу шарты. Бутактар менен тең салмактуу бийликти бөлүштүрүп берүү. Бирок жана система сдержек противовеса деп коет, тең салмактуулук бузулуп, бир бийлик бутакка оорлошуп кетти. Ошол себептен бийликтин монополдоштуруун, бир 2 же 3 саясий партиянын колуна эле тапшыруу болуп калбасын деп, бүгүн көп полярдуу, мына мен коллегам айтып кетти, көп полярдуу, көп партиялык системаны орноштурабыз десек, бүгүнкү күндө биз бул төмөндөтүшүбүз керек. Мен оюмду
өзгөрттүм толук. Мен ойлойм бул боюнча позициямды элге да жеткизип берем. Бул позициянын өзгөртүү ал башка маселе. Принциптерди өзгөрбөш керек. Мыйзам долбоорунда, көз караштарда эгерде ынансак, бири-бирибизди убадалашсак, бири-бирибизди ынандырсак, жаңы көз караштар, маалыматтарды алып туруп биз өзгөртүүгө мажбур болушубуз керек. Эгерде күнөөбүз бар болсо, моюнга алуу жаңы маданиятыбызда кириш керек. Мен моюнума алып атам, ошол убакта биз ката кылып алып турдум. 25 сунуштун бири 9% болчу. 25 сунуш киргиземиз. 23-ү кабыл алынган. Ал жерде тиги шайлоо тилкелери боюнча, урналар боюнча, кыргыз тест боюнча 20 бир бардык тех регламентке чейин биз ушу мыйзамга кылдаттык менен жазып жазганбыз да. Сунуш болчу. Ал сунуш катары кирип 25-тин 23-ү кабыл алган. Анын ичинде 9% да кабыл алган. Эми мисалы 9%тик босого менен парламентке бир 3-4 же болбосо 3 партия өтүп келиши ыктымал. Ал эми 5%га түшүрсөк, анда кайра эле баягы 6, 7, 9, 10го чейин партия өтүп келиши ыктымал да. Парламентте абдан көп фракциялар, партиялар болсо, анда келечектеги өкмөт туруктуу болобу? Действительно, когда много партий в парламенте, да, может быть полемика, и она должна быть в отношении формирования кабинета министров. Но мы же видели разные периоды, когда было не так много партий в парламенте, и тем не менее правительства менялись очень часто. Мы говорим 30-е и так далее, премьер-министр, да, за 27 лет независимости. То есть мы же понимаем, что дело не в количестве партий в парламенте, а устойчивость правительства зависит от политического диалога, от способности коалиции взять на себя ответственность и сформировать профессиональное правительство, и от способности оппозиции профессионально и грамотно оппонировать данному правительству. Это тоже его усиление, то есть наличие здоровой оппозиции в парламенте, здоровая критика, да, обоснованная. Это тоже вызов правительству, который заставляет его быть более сильным, более слаженным, более подотчетным. Бирок эми ошол сиз айтып аткан диалог, мисалы 4төн көп 5, 6, 7 партиянын ортосунда кантип болсун? Азыркы учурда коалициялык көпчүлүктө турган 4 фракция деле кээде келишпей калып, өкмөттө кыйынчылыктар болуп атпайбы? Вы знаете, я еще раз отмечу, я думаю, что дело ведь не в количестве, да, сейчас 6 партий в парламенте, да, их может быть больше, 7, 8 и так далее, но если будет качественный состав депутатов, лидеры, государственники в политических партиях, то диалог возможен между любым количеством политических игроков. Я не думаю, что даже если будет, допустим, при пороге там 3 партии, и это будет всемирный одобрямс, так называемый, в советское время было такое расхожее выражение, когда все будут поддерживать единую линию, не будет оппонирования, я не думаю, что это будет способствовать укреплению правительства или парламентской демократии. Весьма сомнительно. Поэтому очень важно, еще раз хочу сказать, все же не количество партий, надо дать возможность новым лидерам общественного мнения прийти в парламент и обеспечить и устойчивость правительства, и доверие к парламенту. А для этого очень важно говорить не только о пороге, но вот мой коллега отметил, сейчас дискурс идет в обществе о разных инициативах, и мы тоже вносили разные инициативы, в свое время они не нашли поддержки, но мы еще будем к ним возвращаться. Это преференциальное голосование. Дать народу возможность определять не только партию, но и людей в списке политической партии, которым они доверяют. Это снизит возможность влияния олигархических групп на партийное лидерство и даст возможность именно людям определять, кого они хотят видеть в парламенте в качестве депутатов. И вот при этом механизме, я думаю, что это тоже дискурс, да, это тоже законодательные изменения, такие проекты законов есть в Жогорку-Кенеше. Я думаю, что именно вот при таком подходе, качественный отбор, возможность преференциального голосования, мы можем говорить о более качественном формировании состава и самих политических партий, и фракций, представленных в Ал эми парламенте. азыркы ошо сиздер сунуштаган мыйзам долбоорунда эмне үчүн преференциалдык шайлоо системасын сунуштаган жоксуздар? Я думаю, что этот дискурс, он идет, уже несколько законодательных инициатив, они еще с 5-го созыва и в 6-м созыве находятся в комитетах Жогорку-Кенеша. То есть эти законодательные инициативы, они уже есть. Но я думаю, что в рамках обсуждения нашего законопроекта
законопроекта ко второму чтению будут высказаны разные идеи, мы открыты для дискуссий. У этого законопроекта задача другая — обеспечить возможность участия, обеспечить конкурентность и представительство. Поэтому я думаю, что на определенном этапе будет обсуждение по всем законопроектам, которые идут по выборному законодательству, в том числе и по преференциальному голосованию. Мына буга чейин ошол бир нече фракция лидерлери, депутаттары келечектеги шайлоо тууралуу айтып, мындан кийинки жогорку кеңештин чакырылышы азыркыдан дагы мындай адистик жагынан даярдыгы төмөн болуп калышы ыктымал деген бир кооптонууларын билдиришти да. Сиздин баамыңызда ошондой кырдаалды оңдоп түздөп кетүүгө мүмкүнчүлүктөр барбы? Мисалы, сиздердин азыркы сунуштаган демилге өзгөртүүлөр өтпөй калса эмне болот? Эгерде бул демилгебиз өтпөй калса, анткени бул шарт түзүү, бул жаңы саясий күчтөргө мүмкүнчүлүк түзүү. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, бир эле биздин мамлекетте эмес, жалпы мына евразиялык мамлекеттерде, мурунку Советтер Союзунун курамына келген мамлекеттер жаңы тренд пайда болду. Бул элиталардын алмашуу, смена элит. 30 жылдан бери биз советтик бийлигинен калгандан кийин көптөгөн атавизм катарында көптөгөн ойлор, идеялар жана жаман жактары да калып калган. 30 жылдан бери ошол элита ушул мамлекеттерди башкарып, бүгүнкү күндө өзгөрүп келет. Бүгүн Украинада, Арменияда, Грузияда, башка мамлекеттерде да, алыскы мамлекетте, Прибалтика мамлекеттерине карасак, элиталардын өзгөрүшү боюнча тренд бар. Ошо чакырыктар бар, жаңылыктар бар. Кийинки парламент коркунучтар болушу мүмкүн, бирок бардыгы биздин шайлоочулардан таасир этет. Эгерде шайлоочуларыбыз пара берген, административдик ресурстан корксо, анда парламенттин деңгээли будан да төмөн түшөт. Эгерде ачык, айкын элиталарды, жаңы саясий күчтөрдү алып келебиз деп туруп өзгөртөбүз десе, парламенттин аброю да, парламенттин курамы да, позициясы өзгөрөт. Бирок эми ошол акчага алданган, жердешчиликке, тууганчылыкка берилип кеткен, өзүнүн баягы жакын адамдарына добуш берип, профессионалдуулугуна карабаган мындай шайлоолорду 90-жылдардан бери эле көрүп келе жатабыз да. Сиздер канчалык шайлоо мыйзамдарын өзгөртпөңүздөр, ошол баягы коомдогу аң сезим ошол боюнча эле келе жатат да. Сиздердин өзгөртүүлөр коомдук аң сезимди өзгөртө алабы? Биз коомдук аң сезимдин бүгүнкү болуп аткан чакырыгына шарт түзүү. Бүгүн өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы 2-3 жылда парламенттин аброю абдан төмөндөдү. Анткени парламент ага да өзү күнөөсү бар. Ошол себептен бул чакырыкка биз шарт түзүшүбүз керек. Көптөгөн саясий күчтөр, биз жана мисал келтирбедикпи? 15-жылы 51% шайлоочулар өздөрүнүн өкүлдөрүн көрбөй калды парламентте. Эгерде биз жана 2%га төмөндөтсөк, 2015-ке салыштырганда, ошол башка саясий күчтөр келип, берде дискуссия, полемика болуп, ошол өкмөткө да, парламенттин структураларына адис адамдарды алып келгенге мүмкүнчүлүк түзөт. Эгерде бир эле ойлуу, эки киши эле сүйлөшүп алып келе турган болсо, тааныш-тунушту эле орноштуруп алып кете берет. Турган шарт түзүлүп калат. Полемика болгон, ачык айкын болгон процедураларда жана 6 партиялуу, 7 партия болгондо андай шарт ыктымал эмес. Адисчилиги, билими, аброю иштей турган маселе болот. Сизге деле ушул суроодо, мисалы, сиздер Кыргызстанда конституция канча жолу өзгөрдү? Башка мыйзамдар канча жолу өзгөрдү? Мыйзамдар канча жолу өзгөрүп атат? Ушул эле шайлоо мыйзамдары канча жолу өзгөрдү? Бирок маселелер мурдагы бойдон эле калып атат да. Мисалы, ошол эле жердешчилик, акчалуу адамдарды, бай адамдарды шайлаган ошол эл өзү да, шайлоочулар өзү. Анан кийин мындан кийин мына шайлоого саналуу эле айлар калды. Сиздер мынтип шашылыш түрдө коомдун басымы менен кабыл алган мыйзамдар эмнени өзгөртүп жибериши ыктымал? Ну, конечно, вы правы, да, то есть доверие к тому, что изменения могут быть в связи с изменением законодательства, такие реальные реформаторские изменения, которые бы отразились на жизни населения, вот это доверие невысоко на сегодняшний день со стороны общества. И, конечно, есть тому причины. Вы правильно отметили, неоднократно менялась Конституция и законодательство, но такие пороки нашего общества,
как мы говорим, то есть это и подкуп во время выборов, и возможность вообще продавать свой голос, такая способность негативная, если мы хотим, землячество и другие факторы, административный ресурс. Да, мы их, к сожалению, не изжили. Но, знаете, я думаю, что самое сложное, как для человека, так и для государства, это избавиться от привычек, от устоявшихся, укоренившихся привычек и традиций. Это на сегодняшний момент является для нас определенным вызовом. Как избавиться от собственного мышления, недоверия? То есть избиратель, по сути, он думает, ну, от того, что я проголосую, ну, что я меняю, да? Лучше я продам, допустим, или по какому-то иному признаку проголосую вот за этого человека, потому что он является земляком и так далее, потому что все равно это не поменяет, мой голос ничего не поменяет. И вот это вот корень вот такого сознания, он приводит к очень серьезным последствиям и проблемам, которые мы на сегодняшний день имеем. Поэтому очень важно, конечно, разными способами, в том числе дискуссиями, общественным обсуждением вот подобного законодательства, разъяснять гражданам, что даже один голос, он имеет значение, что голос каждого человека, он имеет значение и напрямую влияет на будущее страны, то, какие люди будут сидеть в парламенте, какие люди будут говорить или молчать об их проблемах, распоряжаться бюджетными деньгами со стороны правительства, назначенного, выбранного парламентом. То есть это влияет. И здесь нужно, конечно, проводить большую такую информационную работу. И, по сути, часть обсуждения законодательства – это вот часть этого большого процесса информационного, формирования новой политической культуры среди общества, среди граждан. Но еще хочу один момент отметить, ведь общество тоже меняется. Закон – это не догма, да, это не Коран и не Библия, это законный инструмент, который должен обслуживать общество сегодняшнего дня и завтрашнего дня, то есть должен формировать новые условия, создавать. Поэтому он может меняться, если это нужно, для того, чтобы в обществе происходили положительные изменения. Поэтому сам процесс изменения законодательства для меня не является, например, какой-то проблемой. Это нормальный процесс. Другое дело, что трудно избавиться от своих привычек. Поэтому придется формировать с помощью нового законодательства новые взгляды, новые привычки. Но сегодня люди тоже меняются, и я чувствую, в обществе есть большая усталость. Усталость от собственного недоверия к своему парламенту, к своему правительству. Сегодня очень высокая критика, значит, в адрес парламента, что скрывать. Но это от того, что мы достигаем некоторой точки, скажем, тотального разочарования, после которой наступает период ожидания изменений. Дальше уже невозможно иначе. Ар дайым эле ошо жогорку кеңеш өзүнүн киндигин өзү кесип эле алдындагы партиялар келечектеги тагдырын өздөрү мыйзамдарды өзгөртүү аркылуу эле чече бербейт да, туурабы? Аныктай бербейт. Бул жерде ошол Темир Сариев айтмакчы, ошо президенттин да ролу албетте чоң. Буга чейин Кыргызстанда ар бир келген президент өзүнүн таасири күчтүү парламентте өзүнүн таасири күчтүү болуш үчүн өзүнүн партиясын алып келүүгө аракет кылган. Мындан кийин дагы ошол 2020-жылдагы шайлоодо ошондой болуп кетпеси үчүн сиз мисалы ошо президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу мүмкүнчүлүгүңүз болсо эмне деп айтат элеңиз? Биздин президентибиз Сооронбай Шариповичтин өзү мындай көп тажрыйбалуу саясий ишмер. Кыргызстан өзү да ушул президенттер бийликти колуна автократия жолуна өтүп, тоталитардык режимге өтүп бараткан режим менен күрөшкөн инсандардын бири. 2010-жылкы революциядагы өзүнүн чоң салымын салган инсандардын бири, саясий ишмерлердин бири. Сооронбай Шарипович тарыхыбызды абдан жакшы билет. Биринчи президентте, экинчи президентте Кыргызстанда 2 жол бизде революция болду. Революцияда дайыма шайлоо, парламенттик шайлоолордун же президенттик шайлоолордон кийин дайыма ушундай инкылаптар болуп калат. Ошол убактагы президенттер жанагы өзүнүн үй бүлөлүк, кландык жана парламенттик кол астыма алып алам деп бийлик бардык бутактарды бир кишиге баш ийдирем деген ою менен болгон иш аракеттери болгон үчүн эл ага чыдабай саясий коомчулук мына жана Темир Аргимбаевич да ошол революцияларга чыккан адам катары айтып аткан чыгар. Анын баардыгын Сооронбай Шарипович билет. Ал киши көз астынан, тажрыйбасынан көргөн адам катары мен ойлойм андай жолго барбайт. Маегиңиздерге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты.
Парламентаризм сабактары талкуусунун соңуна чыгарабыз. Бүгүнкү студиябыздын коноктору депутаттар Мирлан Жээнчороев жана Наталья Никитенко болду. Саламатта калыңыздар.